Суроо берейин да, эмне болду? Так, баштадык бе? Баштадык. Качан баштайбыз? Мен биткенде баштайбыз, э? Мынтип коем, же болбосо тарс этип коем, э? Эми андыр коркуу шагала ушундон кийин коркуп кетти жок, э? Хорошо. Эми кайра баштап алабыз аны. Кеттик, э? Саламатсыздарбы, урматтуу Сарисеп гезити сайтынын көрөрмандары. Биз ушу күндөрдөн баштап YouTube каналыбызды ачканбыз. Ошо YouTube каналыбызда ана бизге керектүү, коомго керектүү жана пайдалуу пикири бар адамдар менен жолугушуп, ошонун пикирлерин алганга аракет кылып баштадык. Эң биринчи жазуубузду, көрүүбүздү өзүбүзгө жакын Нарын областынан баштамай болдук. Биз бияка конокко келдик, 2 күндөн бери ушактабыз. Эң биринчи эмесин берүүбүзгө Нарын областынын казыятынын окуу жана мечит бөлүмүнүн адиси Сейит Исаевдин менен жолугуп отурабыз. Эң биринчи кезекте ошол булар жаш болсо дагы мына Нарын казыятынын карай көрсөк, карап көрдүк, биякта биз эле 25 менен 35-тин ортосундагы балдар иштейт окшойт да. Кандай болсо да зээндериңер куч, барган жериңерде көп нерселерди көрүп, зээнге тутуп калганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошондуктан азыркы кезде кыргыз коомунда ушундай көрөбүз да, кээде коомдук тармактарда, социалдык тармактарда деп атпайбыз, интернеттеги ар кандай талашуулар болуп кетип атат да, ошо кыргызчылык менен диндин ортосундагы тартышуулар болуп атат да. Анан биз албетте буга атайын этнограф же болбосо этнопсихологдорду чакырып ошолор менен сүйлөшсөк деле болот да. Бирок алар көбүнчө теорияга жакын пикирлерди айткандыктан биз ага өзүбүз да даяр эмеспиз. Сарисеп гезити катары анан окурмандарга да анчалык оор нерселерди сунбаш үчүн элге аралашып ошо элдин арасында дин менен диндин жөрөлгөлөрү менен биздин кыргыздын каада салттары жуурулушуп кете алабы акыр аягы, же болбосо сөзсүз баягы каршылашуу кандайдыр бир пайызда каршылашуу болобу болбойбу, ошол маселени карап көрөлү деп атабыз. Азыркы күнү анткени буга чейинки мисалы кыргыздын эмесинде, тарыхында дин менен андай деле мындай каршылашуу жок. Эпос Манас эпосунун ичинде дагы мисалы дин менен мындай эрки аркандын эки жиби сыяктуу эметип эле чыйралышып кеткен сыяктуу да. Азыркы кезде ошо эл менен болуп атасыздар, элдин арасында жүрүп атасыздар. Кандай бир окуялар, мындай үлгүлүү бир окуялар бар да, дин менен салт каршы болуп калган, же болбосо дин менен салт айкалышып кеткен окуялар жөнүндө бир кеп салып бербейсиңби? Рахмат Эсен байке. Алгач Нарына баштап атканыңыздар да жакшы болуптур. Сыртта суук, бирок ичибиз жылуу дегендей Эсен байке. Көп жерлерге барганда негизи көрөбүз, мектептерге кирген учурларда да көрүп атабыз. Эсен байке баягы биздин эл салт менен эле жашаган кээ бир учурларда эмнеге мындай деген суроолор да берилет. Анан сабак берип дагы жүрүп кээ бир окуган аяттарыбыз же хадистерибиздин дагы ошол аталарыбыз жашап келген нерсени даана ошого амал кылып атканын, ошого иш жүзүнө ашырып атканын дагы үстүнөн көрүп келатабыз. Мисалы үчүн кээ бир жеке мен өзүм мындай бүгүн сабакка кирип чыктым, Эсен байке имамдарды да окутуп атканбыз. Ошол жерде бир жана конок сыйлоо деген бир тема келиптир. Ким акырет күнүнө ыйман келтирген болсо жакшы сөз сүйлөсүн жана жакшы сөз сүйлөй албасын, унчукпасын. Ким акырет күнүнө ыйман келтирсе жана Аллахка ыйман келтирген болсо кошунасын сыйласын деген бир темаларда хадис өткөнбүз. Анан ошондо дагы бир ичиндеги хадистердин Имам Нававийдин чечмелер үстүндөгү 40 хадистин шархында карап көрсөк, жанагы неме деген кошуналардын акысын дегенде пайгамбардын Шарх дегенде бул ачыктамасында дагы келет экен да. Кошуналардын кандай акысы бар десе, мисалы ошол хадистин түшүндүрмөсүндө кыргызча маанисинде келет экен. Базардан жалпы гана маанисин айтып берейин. Базардан бир мөмө жемиш алып келген болсоңор, ошол кошуналардын бир балдары көз өтүп калбасын. Эгер көз өткөн болсо андан кылып бергиле, бөлүп бергиле. Эгерде аны каалабасаңар
көрбөй турган абалда алып келиңер дейт да. Көрсөтпөй алып туруп кеткиле Ушул үйүңөргө. жерден бир салт катарында бир немени айталы Эсенбай аке. Мисалы үчүн биздин апаларыбыз намчы жапчу, сиздики деле жаап калган. Ошондо кошуна абалдарды чакырып, бөлүп берип, кошуна кылып калса дагы чакырып ысык нандан ооз дейт, анан бөлүшүп алып бир нанды бөлүп жеген кичине жаш кестерибиз болуп калбадыбы? Нандын жыты барбы? Көз баягы нан салынып атканы билинбесе дагы жыты келет да. Ооба. Бул ошол бир хадистеги аталарыбыздын жашаган нерселер экен да, салт катары жашалып калган. Бир ошол кошунага бир нандын жыты менен дагы ошолордун акысына кирип калбайлы деп баардыгына бир ушундай тармактардан да салт катар жашаган экен да. Демек ушул жерден бир сабак чыгарсак болот. Биздин аталарыбыз жашап келген салт менен исламдын эч кандай бир айырмачылыгы жок болгону биздин аталарыбыз ошону бир салт катары жашаганда бизге салт катары өтүп калган деп мен ошондой сабак чыгарам. Кээ бир аалымдардын мисалы ачыктаганы боюнча эме болуп атпайбы? Жана ислам дини бул Адам алейхисаламдан баштап эле келаткан дин дейт да, ишеним катары. Ар бир элге пайгамбар келген дейт да. Демек бизге пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин дагы кыргыздын жашоосунда ушундай жол көрсөткөн адамдар болгон, сөзсүз. Ошолор калыптап койгон каада салт, ислам каада салтты ислам кубаттап кеткен да. Демек жок кылып өтпөй кубаттап кеткен да. Ошондой туура жакшы неме болуп Курандын немелерине, аяттарына, пайгамбардын хадистерине туура келген жерлерин, же болбосо каршы келбеген жерлерин карап көрсөң ошондой экен да. Каада салт дегенде бул жерде мыйзамга деле келип калсак болот да. Мисалы конституцияны мисалы көп адам окубайт, мусулмандар дагы окубайт да. Мусулманбыз деген дегенде окубайт да. Бирок бул бир убакта бир 5-6 жыл мурун биз ошо бир мекеменин уставын жазып алган кезде конституцияны толугу менен окуп чыктым да. И конституциянын ичинде эч бир жеринде ошо Куранга же болбосо хадистерге каршы келген эч нерсе жок экен да. Эки гана бир шектүү жерди таптым мен ошо абийир эркиндиги дегендечи. Чегиген нерсе, ал абийир эркин дегенде биз сөзсүз баягы уяттуу нерселерди уяттуу эмес катары көрсөтүү катары карабасак, чынын айтканда адамдын ар бири абийири өзүнүн эркинде да. Баягы хадисте бар эмеспи? Уялбасаң каалаганыңды жаса деген. Анан экинчиси ошол эме светтик мамлекет дегенчи. Светтик мамлекет дегенде бул жерде дагы эч кандай бир каршылык жок экен да. Себеп дегенде светтик мамлекеттердин түрү бар экен. Мисалы Францияда толугу менен динден ажыратылган бир светтик мамлекет бар да. Бирок толугу менен динден ажыратуу деген нерсе дагы мындай өтө чоң суроону пайда кылат. Анткени азыркы кезде толугу менен динден ажыратып коюш азыркы интернеттин убагында адамды кандайдыр бир ишенимден, диний ишеним болобу же идеологиялык ишеним болобу толугу менен ажыратып коюу мүмкүн эмес да. Эсенбай ушул жерден бир нерсе кошулайын, анан сөзүбүздү айтып коюшубуз керек. Жакында эле суроо даярдаган элек, буга чейин өзүм окубай жүрүптүрмүн. Куранда 114 суроо бар экен, байке. Сүрө. Куранда 114 суроо бар. Кыргыз Республикасынын конституциясынын беренелери да 114 экен да. Мындай буга чейин ойлонбой жүргөн нерселер экен да. Демек бул жерлерде дагы бир Муну Текебаев ушул жөнүндө айткан да. Биз жастык дейт да. Толугу менен жасып, колу коюуга берип меткенден кийин анан уктум дейт да. Анткени ошо конституциянын атасы деп Өмүрбек Текебаев айтылып калбадыбы? Эң чоң демилге көтөрүп, ошо уюштуруу топторунун модераторлугун кылып, конституциянын азыркы эмес, мурунку редакциясында конституциянын толугу менен жаздырып чыккан, кошо жазып чыккан башында туруп Текебаев болгондо ошол жазып бүткөндөн кийин билдим дейт да. 114 экенин. Атайын да кандай бир атайын жазган эмес да. Мындай бир окшоштуктар бар да. Балким ошондо да бир кандай бир ишарат бар. Биздин салт менен диний баягы мыйза эмелер жөрөлгөлөр эч кандай бири-бирине карамай келбейт дегенчи. Ушул жерден бир нерсени кошоюн, Эсенбай аке, бизде салт боюнча ислам менен немен боюнча сөз кылып атпайсызбы? Салтыбыз менен исламдын байланышы боюнча. Бизде мисалы илгерки учурларда эмеси жолдошу
кайтыш болуп калып анан жесир калган адамдарды кайнисине алып берип койгон учурлар болгондо жакын туугандарыбыздан карасак эле бир экөөсү бар ошондой согуш убагында азыр баягы өбүр учуруп атпайбы анан ушуларды эмнеге ушундай болуп келген деп карасак да мектептерге тарбия багытында да сабактарга кирип атабыз ушул жерлерде сабак чыгардык да эмнеге берген десе көп философиялык жактары бар экен да психологиялык жактары болушу мүмкүн улуу агалары мисалы үйлөнгөн болот аларга мындай үйлөнүү муктаждык эмес алардын семьясы бар анан эмнеге кайнисине алып бер десе кайнысы үйлөнүп элек бойдок болгон үчүн ошо кайнелерине да калып берген экен да бул биринчи себептеринин бири да экинчи себептеринин бири ошол үйдө алган тарбия үйүндө болгон таалим тарбия үйүндө болгон дин ошол башка бирөөнүкүндө барып башка таалим алып калбасын балким башканыкында чап калбасын деген сыяктуу ошол жакшы таалим тарбиясы ушул үйдөн эле алынсын деген максатта дагы баласыны тарбияга ушул үйдөн алсын деген дагы менен алып берип койгон учурлар экен да ушуга байланыштуу бир суроо да мисалы ошондой тарыхы бар үй бүлөлөр бар мисалы канча пайыз экенин билбейбиз бирок аз эмес да аз эмес анткени баягы согуштун убагында согуштан кийинки убакта баягы жарадар болгондон кийин кайтыш болгондор көп болгон да ошолордун урпактары азыр ушуну эстеп айтып атышат да ушуну мисалы мындай өкүнүп айткан бирөөлөр барбы же мындай туура эмес болуп калган ошо эмесине инисине алып берди дейли ошондон кийин баягы ошол үй бүлөнүн жашоосу туура эмес өңүткө түшүп кеткен мындай эмелер барбы дейм да мисалдар мисалы муну каяктан уктуңуз да эмелечи буларды канча окуя билесиз ушуга байланыштуу бул эми мен билгенден көп эле окуялар бар ушундай агасынын агасы өтүп кеткенден кийин андай эле медицина көп эле учурлар бар айылыбызда башка жактарга барганда деле бирок дээрлик ушулардын көпчүсүнүн эми ошолор эле эмес башкалардын да бир ажырашканы болгон эмес да бүгүн ажырашуу да көйгөй болуп атпайбы демек алар үйдүн коломтосун сактап жашаган адамдар болгон экен да эң маанилүү берген өзүлөрүнүн напсисин тыйып жан дүйнөсүнүн каалоолорун тыйып туруп мекени үчүн урпагыбыз үчүн бир тарбия болсун деген максатта бир андай нерселерге барган эмес экен да анан андай учурлар эле көп бирок дээрлик мурунку Эйсен байке өзүңүз деле билсеңиз керек мурунку учурларда бир ажырашуу деген нерсе болбоптур да ажырашуу деп азыр көрүп эле атпайсызбы мечиттерге күнүгө келет азыр бир саат мурун эле келип кетти мас болуп алып 3 жолу талак бериптирмин депчи анан эми азыр ушундайлар көп ошол нерсе моореке 90-дун аягы 2000-жылдын башынан бери ушул талак маселеси мен билем бир учурларда берилип аткан суроолордун же болбосо мечитке кирип аткан окуялардын дээрлик жарымынан көбү болчу да дээрлик жарымынан көбү бул 60-70% деген нерсе да азыркы кезде мисалы жаштарыбыз намаз окуп атканын көрүп атабыз келип атышат жума намаздарга келишет толгону 90-дон ашык пайызы жаштар азыркы кезде деле кайра эле ушул эки маселе негизгиби же кандай кичине жылдыбы баягы жарымынан ылдыйладыбы же андай эмеспи дин Кудайга шүгүр эгемендүүлүк алгандан бери Кудайга шүгүр көтөрүлдү бирок дин менен бирге эле ошол көйгөйлөрү дагы көтөрүлөт экен да балким эми 20 жылда дин үйрөндү бүгүн үйрөндү бирок ошо менен эле бир көйгөйлөр тыйылып калат деген сөз эмес экен убакыт менен жемиштери келет болуш керек деп ойлойбуз Эйсен байке дароо болбойт бүгүн эниден динибизди жаңы түшүнүп 70 жыл атеисттик заманда аталарыбыз жашады да балким сиздер жашап калдыңыздар биз балким ошолордун сүтүн эмип калдык дегендей анан ошолордун бир таасирлери кеткенде мындай көйгөйлөр чечилет болуш керек дейм да муну сразу эле келе калып баягы динди сразу түшүнө калган жери жок да балким намаз окуп атышы мүмкүн бирок ичинде көп эрежелер бирок мен бир нерсени байкайм да ар бир тойлордо 2005-2007 жылдардан баштап көрүнө баштады дагы тойлорго барасың 50 жылдык той 60 жылдык той же болбосо үйлөнүү той эмелерге барсаң агесте ошо жанагы азыркы айтылган халал деген тойлор аз болчу баардык жерлерде ичимдиктер коюлчу ошол кезде мына мен курактуудан жогорулардын баары көбүнчө мас болуп калып анан бир кызык бир кыймыл аракеттерге барганын көрчү элек да
Андан кийин андан бери өлгөндөрдө деле ошондой болуп калган да. бул эме да жанагы тойлордо айтып атпаймынбы? Тойлордо жаштардын ичпейт да. Аброюн сактап келет тойдун аягына чейин. Бийлешет, ал жакшы. Мисалы черин жазып бийлеп, лезгинканы бийлешет, түрдү баягы мисалы эркекке жарашкан бийини жигиттер бийлеп атат, кыздарга жарашкан бийини кыздар бийлеп атат дейм. Бирок биздин муундан жогорулар ичимдик бар жерде чынын айтканда түрдүү бир мындай кийим кийиптеси менен уялчу, өзү уял болсо башка карап турган адамдар уялчу бир абалдарда кетип атышат да. Ошол айтып атканым да, айылда ушундай жаштардын оңолуусу байкалып атабы? Кандай бир мисалдар бар? Ошонун жашагандары барбы жаштардын оңолуусунун? Жакшы. Мисалы шаардан ошону көрүп атам да. Той көп болот атпайбы шаардачы? Маселени көтөрдүңүз сен байке. Көп жерлерде барганда да биз туш болуп атабыз. Мындан ушул казиятка келгенибизге 6 жылдын жүзү болуп калды. Ошо биринчи келген жылдары эле тойго барганда көпчүлүктөр сиз айткандай да арак аралашкан ушундай болчу, кыйын болчу да. Анан азыр көп чакырган жерлерде деле арак болбой калды. Анан айыл жергесинде деле ушундай болуп калыптыр. Ал жерлерде деле бул маселелер бар, бирок дээрлик көпчүлүгү мечиттерге барсак деле ошол жерде жумалардын көпчүлүгү 80% адамдардын көпчүлүгү жаштар болуп атат да. Азыр Кудайга шүгүр, биз мектептерге барып атпайбызбы? Биздин учурларда, сиздердин учурлар бир атеисттин заманы болуп калып, кыйын замандарда болуп калды. Биздин учурларда эгемендүүлүк тарагандан кийин учурлар болгон да, бирок биз мисалы мектепке келип бир иман багытында адамды руханиятын күчтөндүрө турган бир сөздөрдү деле укпай кеткенбиз да. Эмне экенин билбей, анан кийин университеттерге тапшырып, Бишкекке баргандан кийин имандын ичине даамын татып. Анан азыр Кудайга шүгүр болуп атпайбы? Мисалы атайын мектептерден келип атат, роодулардан келип атат. Өзлөрү келип сүйлөп берип койгула деп. Ошого биз менен катышып кыдырып койгула деп. Булардын да бир бактылуу жаштар десек болот. Иман сөзүн угуп, демек бул жаатынан алганда бир жаштарыбызда үмүт чоң. Кудай буйрса булар Кыргызстан менен келечегинде имандуу боло турган жаштар. Өсүш негизинен жалпы алганда эсен байке айыл жергелеринде деле жакшы да. Дээрлик баардыгы деп айтса болот, ошо жаштардын азыр кездеги. Баары десек көпчүлүгү дейли. Жаштарга барганда бул 30га чейинки бир алып атабыз да. Анан шаар ичин алып караганда деле жакшы да. Азыр эми шаардын ичинде илим билимге да көп маани кылып калды. Биз азыр өзүм английский курска да барып атам. Ошол жерге барсак бүт эле окуучулар, бир 2-3 эле иштегендер болбосо калган бүт окуучулар да. Английскийден булар илим алалы, ошол жерлерден адек ахлактары да оңолгон балдар да. Алалы, ошол жерлерден дагы намазыбызды бекемдейли, өзүбүздүн динди бекемдейли деп илими менен бирге иманына да көңүл бурган бир жаштардын мууну келип атат десек да болот да. Бирок ушул жерден дагы бир маанилүү нерсе бар эсен байке, кел атат деп таштап коюш эмес, ошолор менен астыга сүйрөп кетүү, ошолордун иманын бекемдөө, ошолорго жол көрсөтүү астыңкы муундагы адамдардын милдети го дейм. Биз жаш болсок дагы кыйратып атабыз деген жерибиз жок, бирок ошондой бир агалары катары бир инилерибизге насааттарыбызды айтып, иман багытында иштеп жүрүп атат. Ушу казыяттын атайын жаштар үчүн уюштурган эмне иш-чаралар? Мен муну сурап атканым эме да, башка казыяттар дагы балким кээ бир жерлерде кылынып атат, жакшы кылынып атат, нарындан да жакшы кылынып атат. Баары бир тажрыйбаны алмашканда, соң болот да. Буякта кылынып аткан иш балким бир жерде кылынып аткан болсо, сиздин азыркы убакта маегибизден жакшы бир нерсени айтып калсаңыз, адамдар башка жерде дагы колдонсо болот. Жакшы, негизги эле башында жана конституция менен бир биздин жашап аткан жашообуз каршы келеби, келбейби деген да маселе туулбадыбы? Мыйзам, сал. Адамдын өзүнүн пейилинен го дейм да. Адам кандай пейилин коюп жашаган болсо, ошого жараша дагы жашоосу болот экен да. Анан бизде бул жакта нарында Кудайга шүгүр, мамлекеттик бардык органдар менен мамилебиз жакшы. Киришип чыгышуу, хадисте айткандай, бул да бир кошуналарыбыз экен да, кошуналарга жакшы мамиле кылыш керек экен. Анан былтыр президентибиз, мурунку президентибиз Алмазбек Атамбаев иман, адеп жана тарых, маданиятчылык деп белгилебеди. Ошонун алкагында администрация атайын
биз менен биргеликте программаларды иштеп чыкканбыз. Анан бардык иштеп ушул ыйман маданиятына иштеп деп атайын видеороликтер тартылган окуучулар үчүн ошолорду көрсөтүп анан лекцияларды кылып келдик. Нарын областында 133 мектеп бар экен. Балким анча мектептерге кирбей калдык бир себептер менен. Бирок ошонун дээрлик бир 90-95 айылдагы эмелер мектептерди кошсоң да. Казиятынын ошол иштеп аткан эмгек жааматы ва график менен инвестин немеси болгон болсо ошол жерлерге прокуратура менен роудунун ички иштер башкарманын 10 бөлүмү биз менен иштейт да, СМ менен улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү менен администрация менен райондук билим берүү бөлүмдөрү менен биргеликте ошол баары кыдырып чыктык. Ошол жерден көпчүлүк эле сөздөрдү биз сүйлөдүк иман багытында. Анан бул биздин кылган эң жакшы иш-чараларыбыздын бири болду. Мектептердин бардыгы жакшы кабыл алды. Мындай өзгөчө бир эме иш-аракеттерден да айтпайсызбы? Казият уюштурган эмнелери бар да? Өзгөчө иш-чара ушул болду. Эми буга чейин мынчалык деңгээлде бир жыл ичинде мектепти кыдыруу деген болгон эмес экен да. Казияттын бул эми жакшы иш-чаралардан болду. Андан тышкары дагы бир эжейлер менен дагы семинарларды өткөрүп атабыз. Мектептин мугалимдери мененби? Мектептин мугалимдери менен көп келди. Мисалы эмгек талаанын мугалимдер жааматынан 20 келди. Алар каяка келип семинар өтүшөт? Буяка келишет. Медресеге балдар менен келип, эки жааттуу, бир жааттуу болбой деп бир учурларда аалактындары сайтта эле медресе менен мектепти үйлөнтмөйүнчө диндин акыйкатына жетпейсиздер. Бир замандарда ушинтип айтылса, бүгүн ошону жашап атабыз, эсен айке. Нарында жашалып атат десек болот. Анан мамилелер башталды. Үйлөнөлүк болсо дагы мамилелер бар. Бири-бирин карамайбы. Бизде ушундай иш-чаралар болуп атат. Ошолор келсе дагы бир жакшы сөздөрүн айтып атат. Биз дин десе башканы түшүнүп аттырбыз, бирок ичине кирген болсок, динде көп нерселер бар экен. Кеңири область боюнча мектептерди кылдырып, андан кийин агайлардын, эжейлердин буяка келип семинар алышат. Семинар алганда бул темасы кандай болот? Бул диний мекеме болсо, мисалы, алар светтик мектептен дегендей. Эми ушул жерден дагы жалпы түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Эсен айке кандай улар эмнени окутуп атат, ал жерде намазды үйрөтүп атабы деп. Эжеге мисалы 20 жыл тажрыйбасы бар эжеге сизге окшогон 6 жыл казияттарды иштеген адам эмнени бере алат мисалы? Туура айтасыз Эсен айке. Биз берели деген нерсени айткан жокпуз. Болгону баягы балким биз алардан ала элек нерсени биз алалы, балким бизде динде жашап аткан нерселерибиз бар, коомго пайдалуу, коомдун өзүнүн талабы ошол болуп атпайбы, ыйман болуп аткандан кийин, балким биздин тажрыйбабыз аз болсо да, балким ала турган жактары бар деп көп нерселерди иштешип атабыз. Тажрыйба алмашуу болуп аткан экен да. Мындан тышкары дагы мектептин эмелерине, облустук, райондук китепканаларга дагы ошол жерлерге барып билим багытында дагы симпозиумдарга катышып атабыз. Ислам дининде китеп окуунун мааниси кандай, окууга кандай көңүл бурулат деп. Ислам жалпы алып караганда кенен го. Көпчүлүк учурларда биз өзүбүзчө бир чийин чийип алып эле ошондон чыга албай атканда учурлар болуп атпайбы? Бирок эми биз жалпы алганда эмгек жааматы бир агартуу иштеринде ушундай болуп атат. Мындан тышкары эми социалдык тармактарда дагы башка иштер көп эле болуп атат, Эсен айке. Морге Нарын казияты бир жылдын ичинде бүт 133 мектепти кыдырды деп атасыз да. Ал ар бир айылда бирден имам бар да. Алар эмне үчүн ошондой муктаждыкты, эгер кыдырыш керек болгон болсо, эмнеге ошо муктаждыкты кетиришпейт да? Эмне үчүн сөзсүз казияттан барышыңар керек? Туура. Өзү облусту алсак 137 имам бар бизде. Азыркы учурда иштеп аткан. 133 имамдын бир 11 гана жогорку билимдүү экен да, калгандары өз алдынча анан алар жогорку дегенде жогорку диний билимдүү. Жогорку диний билимдүү. Анан көпчүлүк эле өз алдынча окуган, курстарда окуган, анан балким бизге чейин эле мектептерге кирип жүргөн. Анан алар тараптан да бир кененирээк бир окуган адамдар келсе дагы деген да өздөрүнүн дагы сунушташат, имамдар. Анан мамлекет тараптан дагы баягы окуган адамдар диндин дагы куралдуулугун айтып берсе, баалуулугун айтып берсе деген нерседе
4-5 жолостон укпай түз булактан эме алган адамдар ошолор келип айтып берсе бизге деген нерсе бар экен да. Коомдун өзүнүн талабы дагы ушул болуп. Бирок ошо имамдардын ишин мисалы ошол өзүнүн айылына өзү мындай түткөндөй деңгээлде болуш үчүн имамдарга да бир иш-чаралар уюштурулабы же кандай болот? Болуп атат эсен майке азыр эле ошол чогулуштан чыгып келдик. Имамдардын бүгүн буга чейин да уюштуруп келгенбиз. Түрдүү тармактардан кылып бир гана дин эмес профессорлорду чакырып, баягы жаңы методдорду кандай колдонобуз, педагогикада, психологияда бар методдорду кандай? Андан тышкары бүгүнкү күнү баягы тамак аштарга байланыштуу халал стандарт деп атпайбы? Кандай баягы тамактарды тандап коюш керек, эмнелерге көңүл буруп коюш керек, балдарга эмне тамактардын зыяны тийип атат, ошол боюнча дагы кошуп семинарларды кылдык 10 күндүк кылып. Имамдарга кылып 10 күндүк кылып семинар кылып бүгүн акыркысын жыйынтыктадык. Биринчи быйылкы 2018-тин биринчи жаңы имамдар боюнча иш алып баруусуда. Буларга ушундай болгон иш-чаралар өтүп атат. Ушундай бул имамдар деле айтып атат да бүгүн бир аксакал имамыбыз Кочкордон болгон имам аксакалыбыз айтып атат. Биз кыйындыгыбыздан укмуш имамчылыкта отурган жерибиз жок дейт да. Медресенин балдарын көрүп, программаларды көргөндөн кийин айтып атат. Биз дейт бир кароолчу адам сыяктуу болуп атабыз дейт да. Артта бир окуган, илимдүү, билимдүү адамдар келген болсо ошолорго бошотуп берели деген эле оюбуз бар дейт да. Бирок ага чейин кайтарып турган, карап турган адам керек экен да. Анда алар кетип калган болсо жаназасын ким окуйт, микесин ким окуйт дегендей анан имамдарыбызга дагы Кудайым күч кубат. Алла ыраазы болсун дейбиз. Жаштар, илимдүү жаштар жеткенге чейин бир негизи биздин сөзүбүз ушу менен башталды, ушу менен кайра байлап туруп бүтүрөлү. Эмеден башталды сөзүбүз. Мыйзам, салт жана ислам дини. Анан жаштарга окудук да кайрачы. Ошон үчүн азыркы кездеги ошол жаштар кыргыз салтын, динди, мисалы дин менен бирге кармаганын кандай үлгүлөрү бар? Ушу кыргыз балдардын Нарын областынын, Нарын шаарынын, Нарын айылдарындагы эмне кандай бир жакшы көрүнүштөр бар ошо салт, мыйзам жана динге байланыштуу. Мисалы дин десе көбүнчө кийим маселесине дагы мындай башкачараак караган учурлар болот да Майке. Биз медреседеги балдардын баардыгына калпак кийсебиз, кээ бир күнөө иш болбосо дагы баш кийим кийип жүрүүнү бизде кээ бир аалымдар мындай өтө этият карайт эмеспи? Демек, бул жерлерде биз өзүбүздүн куралыбыздагы өзүбүздүн ата-бабаларыбыз кийип келген эле калпактын кийели деген эме бар. Кийим кийсек деле ошол ата-аталарыбыз кийген эле чепкенди кийели, аталарыбыз эле кийген кийимди кийели деген да. Азыр сонун үлгүлөр бар, чепкендердин, калпактардын. Биз жалпы жаштарга ошол багытта гана жол көрсөтүп атабыз. Салам бергенди мен байкадым, мисалы, бул жерде чыгып баратканда мектептин эркек баласы болобу, кыз баласы болобу, мечиттин короосунан чыгып баратканда, бул борбордуктун мечитин салам беришет экен да. Улуу кишилерге. Мен жанымда агайлар жүргөн үчүн салам берип атабы түшүнгөн жокмун, бирок салам берүү эмеси, мисалы, салам тараткыла деп атпайбы? Ошол нерсе жакшы көрүнүп турат да. Айыл жерлеринде ошондой жаштардын мыйзам, салт жана динди мисалы биргеликте алып кетүүсүнүн кандай үлгүлөрү бар? Дин дегенде бир гана ошо. Келип келе сен Майке кадр маселесине такалат да. Айылда ушундай окуп келген, салтты да кармай билген, салтын да жакшы окуган, динин да жакшы окуган адамдар болсо көбөйсө, коомду жакшы тааныган, мыйзамды жакшы билген адамдар келсе, мыйзамга башуу бул ислам дининин негизги баягы фундаменталдуу эрежелерине кирээрин билгендер, келсе бул маселелер чечилмек да. Бирок тилекке каршы биз аспыз дегенде бир жерде коомдун дагы ошол маселеси болуп атпайбы? Бир гана мисалы намаз окуган, дин кармаган адамдан мыйзамды карманууну, эреже менен жашоону талап кылбай, ар бир баягы Кыргыздын мекемеси болобу, мамлекеттик болобу, коомдук болобу же болбосо коммерциялык мекеме болобу, мыйзамды кармануунун бир үлгүсү болуш керек да. Биздин ошо эсенбеке бир нерсе кошулайын. Өткөндө бир эжей семинарга келип эмгек талаадан ошо эмгек талаанын директору эжей айтып атпайбы? Буга чейин силер каякта жүрдүңөр эле деп. Жер үстүндө эле жүрдүңөр беле?
Дин десе биз башкача карабызчыбыз дейт да. Балким силерди көргөндө биздин пикир өзгөрдү дейт да. Дин десе мындай жакшы нерсе экен. Келген балдардын саламын көрүп, кийген ак калпагын көрүп, медреседеги тазалыкты көрүп, динди биз мындай ушул жерден көрүп атабыз дейт да. Анан баягы биздин ошондой тазалыгыбыз болгон болсо, диндин өзүнүн нукралыгына көңүл бурган болсок, баалуулугуна көңүл бурган болсок, башка адамдарга дагы мындай. Жакында да ошо биз аксакал 60-тардан ашып калганда ошол диндин тазалыгы, нукралыгы эмеси жөнүндө илгерки бир аталарды бирөө Молдокенин мисалын айтып атат да. Демек ошол мисалдар кайра келет экен. Дин карманган адам мыйзамын карманууда дагы, салтты дагы, сыйлоодо дагы үлгү болуу маселеси келет. Кудай буйрса, ушул биз талкпай иштей берсек, эсен байке дубалабыз болгон болсо, Кудай буйрса келет. Анан жаштарыбыз, сиз айткандай эле ошо менен андан да жыйынтыктайлы. Сизге да чоң рахмат Эсен байке. Нарынан келип баштап берип койгонуңузга, наандык экен унутуп калбаганыңыздарга чоң рахмат. Келип туруңуздар. Кудайга шүгүр. Эшиктер ачык. Дагы 4-5 эмени сүйлөшүүнү ушу нарынан кылабыз, анан кийинкилерин башка областтардан, Бишкектен эмелерден улантабыз. Салам айтып коюңуздар башкаларга.